Мен мамлекеттик кызматкермин. Тизме боюнча 1 айлык отпускам келген. Бирок жумушумду жасаган адам жок болгондуктан кайра жумушка чыгышым керек болуп жатат. Кантсек болот? Өз каалоом менен чыгам деп арыз жазсам туура эле болобу? Мыйзамдуу жагын айтып коесузбу? Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 130-беренесинде бул боюнча көрсөтүлгөн. Эгерде кызматтык зарылчылык бар боло турган болсо, анда сиз өзүңүздүн арызыңыз менен же болбосо жетекчинин сунушу менен сиздин макулдугуңуз менен кайрадан кызмат ордуңузга чыгып ишиңизди улантсаңыз болот. Бирок бун үчүн сиздин эс алууңуз, алсак эмгек өргүүңүз 28 күн же 30 күн боло турган болсо, анын сиз 14 күнүн сөзсүз эс алышыңыз керек. Демек 14 күн өткөндөн кийин кайра чакыртып алууга мыйзам жол берет. Ал эми калган бөлүгүн, эмгек өргүүңүздүн калган бөлүгүн сиз өзүңүз каалаган учурда бир жолу алсаңыз болот, же болбосо ошол калган алсак 16 күнүн бөлүп пайдалануу дагы сиздин укугуңуз бар. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси 130-берине акы төлөнүүчү ар жылдык өргүүнү бөлүктөргө бөлүү, өргүүдөн чакыртып алуу. Кызматкер менен иш берүүчүнүн ортосундагы макулдашуу боюнча акы төлөнүүчү ар жылдык өргүү бөлүктөргө бөлүнүшү мүмкүн. Мында биринчи бөлүктүн узактыгы 14 календардык күндөн аз болбого тийиш. Кызматкерди өргүүдөн өзүнүн макулдугу менен гана чакыртып алууга жол берилет. Ушуга байланыштуу пайдаланылбай калган өргүүнүн бөлүгү кызматкердин каалоосу боюнча ошол иш жылынын ичинде өзүнө ыңгайлуу мезгилде берилүүгө же кийинки иш жылы үчүн өргүүгө кошулууга тийиш. 18 жашка чейинки кызматкерлерди, кош бойлуу аялдарды жана эмгек шарты зыяндуу жана же коркунучтуу жумуштарда иштеген кызматкерлерди өргүүдөн чакыртып алууга жол берилбейт.